Кайрадан сиздер менен Үмүт Эле студиясынын маданий жана маалыматтык берүүсү. Студияда мен Улунара Султанбек кызы, саламатсыздарбы? Алгач маалыматтардын кыскача топтому менен таанышып алыңыздар. Кытайда Ошмунун Конфуций институту жылдын мыкты номинациясына ээ болду. Бүгүн жакшы сыйлык тапшырып атышат. Ректор деген. Адабият күнүнө карата китеп жарманкеси болуп өттү. Саңыздарындай пайдалуу дегендей максат менен чыгып атабыз. Алам Алып Айтматов аттуу адабий музыкалык кече болуп өттү. Мындан ары Айтматов чалмандагы сүйүү окшат деген ойдомун. Үмүт Эле студиясынын жамааты жүзүңүздөргө жылмайып тартуулайт. Кытайда дүйнөдөгү Конфуций институттары жайгашкан университеттердин ректорлору жана директорлорунан турган жыйын болуп өттү. Анда 2017 жылдын жыйынтыгы боюнча Ош мамлекеттик университетинин Конфуций институту жемиштүү жана изденгич эмгеги үчүн жылдын мыкты институту номинациясына ээ болду. Ош мамлекеттик университетинин билим берүүдөгү ийгиликтери Кытайда эң мыкты деп таанылып, алтын медаль тапшырылды. 12 декабрь күнү Кытай Республикасындагы Сиан шаарында дүйнөдөгү 625 университеттерде жайгашкан Конфуций институттарынын жыл жыйынтыктоочу салтанаттуу жыйыны болуп өттү. Жыйынга дүйнөдөгү Конфуций институттары жайгашкан университеттердин ректорлору жана директорлору катышып, жыл жыйынтыгын чыгарышты. Ага Кытай Республикасынын мамлекеттик кеңешинин вице-премьери, Конфуций институттарынын штаб-квартирасынын кеңешинин төрайымы Лю Яндун айым катышып, жыл бою айырмаланган жетекчилерге, илимпоздорго үзүрлүү эмгектери үчүн түрдүү номинациялар боюнча медалдарды тапшырды. 2017 жылдын жыйынтыгы боюнча Ош мамлекеттик университетинин Конфуций институту жемиштүү жана изденгич эмгеги үчүн жылдын мыкты институту номинациясына ээ болду. Ал эми Ош мамлекеттик университетинин ректору профессор Канибек Исаковго Кыргыз-Кытай мамилелерин өнүктүрүүдөгү кошкон бараандуу салымы жана Ош мамлекеттик университетинин Конфуций институтуна өзүнчө курган окуу корпусу, жатаканасы жана материалдык техникалык базасын чыңдоого, окуу усулдук потенциалын жогорулатууга кошкон демилгелүү салымдары, жаштарга терең билим берүүдөгү ишмердүүлүгү үчүн дүйнөлүк Конфуций институтунун башкы башкармалыгы тарабынан жылдын мыкты жетекчи номинациясы жана алтын медаль тапшырылды. Ошондой эле Ош мамлекеттик университетинин HSK борбору мыкты тестилөө номинациясын жеңип алды. Бул экинчи сыйлыкты Ош мамлекеттик университетинин ректору Канибек Исаковго Конфуций институттарынын башкы башкармалыгынын жетекчиси тапшырды. Мына бүгүн дүйнө боюнча 625 Конфуций институттарынын өкүлдөрү, ректорлор, директорлору 625 университеттен келишти. Мага бүгүн жакшы сыйлык тапшырып атышат. Ректор деген ошол медалды алып, сыйлыктанып, толкунданып, чын ниетибизден ыраазы болуп атабыз. Бүгүн бул сыйлыкты бизге Кытай Республикасынын вице-премьер-министри тапшырды. Ош мамлекеттик университетинин жигер чыгармачыл борбору окуу жайдын башкы имаратында 12 декабрь адабият күнүнө карата китеп жарманкесин өткөрдү. Жарманкеде түрдүү китептер арзан баада сатыкка коюлду. Бул китептердин көпчүлүк бөлүгүн кыргыздын залкар жазуучуларынын топтомдору, поэзия жыйнактары, ошондой эле котормо китептер түзөт. Мындан жалаң кызыктуу китептер алынып келгендиктен дээрлик көпчүлүгүн университеттин окуу бөлүмдөрүнөн келген студенттер жана окутуучулар сатып алышты. Жарманке өткөрүүнүн башкы максаты студенттер китеп окуу аркылуу сөз байлыктарын өстүрүү, чыгаан жазуучу акындардын өмүр жолу чыгармачылыгы менен таанышуу, чыгармалар аркылуу дүйнө таанымын кеңейтүү. Ошондой эле китептер азыркы учурда коомчулук арасында сейрек окулуп бараткандыгына байланыштуу китеп окууну жандандыруу, жаштарды китеп окууга кызыгуусун арттыруу болуп саналат. Бүгүн 2-3 күндөн бери Ошмунун факультеттеринин арасында филфакта, анан главный корпуста китеп көргөзмөсүн уюштуруп атабыз. Бул китептер жигер чыгармачылык борборунда ошонун кичинекей китепканасында сакталып аткан бизде бар китептерди бул Ошмунун студенттерине, кызматкерлерине, жалпы жамаатына сунуштап, ушул китептерди окусаңыздар мындай пайдалуу дегендей максат менен чыгып атабыз. Негизи эле адабият бул азыркы тил менен айтканда көркөм адабият
Бул да жанагы телефондорго зарядчик керек го. Ошол сыяктуу эле күндө телефонду зарядтап турабыз, ошол сыяктуу эле китеп менен өзүбүздүн акыл эсибизди зарядтап турсак, бул бир күн кечке өмүр бою жакшы кызмат кылып берип, жакшы идеяларды алып чыгат да. Ош мамлекеттик университетинин гуманитардык педагогикалык коллежинде Алам Алпай Айтматов аттуу адабий музыкалык кече болуп өттү. Кечеге коллеждин окутуучулар курамы жана студенттери катышты. Анда аталган окуу бөлүмүнүн студенттери жазуучунун өмүр чыгармачылыгы тууралуу ырларды ырдап, сахналык көрүнүштөрдү аткарышты. Бул тууралуу кийинки сюжеттен көрө аласыздар. Кечеде Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, социалисттик эмгектин баатыры, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын ардактуу мүчөсү Айтматовдун өмүрү, чыгармачылыгы тууралуу баяндалып, жазган учкул сөздөрү боюнча видео тасма көрсөтүлдү. Таланттуу студенттер аккордеондун коштоосунда ырдап, эскерүү ырларды көркөм окушту. Жазуучунун калемине таандык эрте келген турналар, биринчи мугалим Жамиля, Делберим сыяктуу бир топ чыгармаларынан үзүндүлөрдү аткарышты. Ушул жетимдердин кешигине кол салгандан көрө өзүбүздүн кунажынды союп алсаң болбойт беле? Акырын. Мен үйрөткөнүңдү коюп, өзүңдү бер. Былжырабагын. Былжыраба. Азыркы заманда заманаң бөрү болсо бөрү бол. Ар ким эле өзүң гана болсом дей. Sen açtan ölüp arassan, bürö gelip senin kazanına asal vermeyin. Alganalar, yulgancılar, akmak mı bu? Ne on çıkpaysın? Ya, hem ne on çıkpaysın deyim? Ben özünüzün kunacını soyup alsam, balağızga tutkana. Ceylin balları özündүгүнөн да артык болуп кетти. Эскерүү кечени уюштуруунун башкы максаты Айтматовдун жаркын элесин унутпоо, анын үлгүлүү өмүрүн, чыгармаларын коомчулукка жайылтуу болуп эсептелет. Жазуучунун туулган күнүнө арналган иш-чарада эң мыкты дуал гезит, эң мыкты дилбаян сыяктуу номинациялар ыйгарылып, белектер, дипломдор тапшырылды. Чыңгыз Айтматовдун китептери 170ден ашык тилге которулуп, 60 миллиондон ашык нуска менен басылган. Алар коомдо билим берүү, тарбиялоо процессин ажырагыс бөлүгүнө айланып, дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө мектептерди жана университеттердин программасына кирген залкар инсандын чыгармалары кыргыз жана башка улуттардын эли үчүн төөлүк жашай берет. Büyük иш-чара боюнча өзүңөр көп чыккандар. Биз Айтматовдун кичине болсо дагы чыгармаларынан көрсөтүп бердик. Бул иш-чара баарына жакты деп ойлойм. Мындан ары Айтматовдун чыгармаларын дагы сүйүп окушат деген ойдомун. Алия Бурканова, Руслан Мирзаев, Үмүт телестудиясы. Ош мамлекеттик университетинин студенттик акыйкатчы аппаратынын кызматкерлери тарабынан даярдалган студенттин укуктары тууралуу кыскача видеороликке көңүлүңүздөрдү бурабыз. Студент окурмандык билет алган күндөн тартып, кайсы факультетте окуганына карабай, керектүү китептерди тиешелүү факультеттердин китепканаларынан пайдалануу укугуна ээ. Мен да өз кесибиме байланыштуу физика китебин алууга китепканага келдим. Саламатсызбы, эшке? Саламатчылык. Эшке китеп алайын деди эле? Деде китеп керек. Килибаевдин китеби болсо физика боюнча.
Ошмунун бардык окуу имараттарында компьютерлик класстар уюштурулган. Бардык студенттер күнүнө жарым саат пайдалануу укугуна ээ. Мен да азыр компьютерде өзүмдүн үй тапшырмамды аткарып жатам. Ошмунун студенттери илимий иштерин жана ошондой эле макалаларын, андан сырткары автордук ырларын студенттик нур кезинде жарыялоого укуктуу. Мен дагы өз калемиме таандык ырымды жарыялаганы келдим. Мен жазганмын. Сизге карап, мүмкүн болсо сиздерге чыгарайын. Жакшы, кайсы факультеттен келдиң? Юридика факультети. Жакшы. Сен ырыңды биз карайбыз буюрса, анан бизде ушундай нургесине мынжакта. Бул 6-7 бет, чыгармачыл бет, ушул беттерге биз студенттердин ырларын. Мына макалаларды чыкса болот. Бүгүн Ош мамлекеттик университетинде окуп жаткан таланттуу балдарга колдоо көрсөтүү бир топ жакшы. Ал эми спортто ийгилик жараткан студенттерибизге дагы материалдык жана моралдык колдоо жогору. Атап айтканда, мына кече жакында Ашхабад шаарында өткөрүлгөн жабык имараттагы 5-Азия оюндарында алыш күрөшү боюнча 1-орунду, ал эми түркмөн күрөшү боюнча 2-орунду алып келген студентибиз Алтынай Мамарасул кызына 1 жылдык келишимдик акынан жеңилдик берилди, жана акчалай да сыйлык берилген. Андан сырткары өзүнүн бир чыгармачылыгын жолго коюп калган искусство факультетинин студенттеринин жеке персоналдык сүрөт көргөзмөсү уюштурулуп атат. Чыгармачыл ырдап жүргөн, оон жазып жүргөн оончу, ырчы балдарыбыздын дагы жеке концерттери майрамдарга карата уюштурулуп келатат. Андан сырткары Ош университетинин атайын түзүлгөн комиссиясынын чечиминин негизинде бүгүнкү күндө 565 студентибизге bir социалдык пакеттен жардам көрсөтүлдү. Алардын социалдык абалына жараша түрлүү категорияда аларга карап жеңилдиктер каралды. Бүгүнкү күндө Ош мамлекеттик университетинде окуп жаткан студенттерибиздин жакшы окуганга, чыгармачылыгын өркүндөткөнгө, өзүнүн үстүнөн өзү иштеп, ийгилик жаратканга толук мүмкүнчүлүктөр жаратылган. Ош мамлекеттик университетинин студенттери Ошмуда жайгашкан аянтчаларды бекер акысыз пайдалануу укугуна ээ. Азыр студенттер бош убактысын спорт менен өткөрүүдө. Эгерде студент мугалим тарабынан адилетсиз мамилеге калса, же жетишерлик деңгээлде окутпай, окуу жадвалдарын жана башка тарбия процесстеринин эрежелерин бузган мугалимдерди алмаштырууга жана тиешелүү чараларды көтөрүп чыгууга болот. Өз укугу бузулган күндөн тартып, студент 6 ай ичинде Ош мунун студенттик акча аппаратына кайрыла алат. Ош мамлекеттик университетинин студенттери Ош мунун уставынын негизинде университетти башкаруу процессине катыша алат. Жаштар комитети студенттик акча аппаратынын ыктыярдуу мүчөсү болуп, өздөрүнүн идеяларын сунуштап жана көмөк көрсөтө алат. Мисалы мен физика техника факультетинин акча аппаратынын жетекчисимин.
Ош мунун эл аралык байланыштар бөлүмүнүн аракетинин негизинде бүгүнкү күндө биздин студенттер дүйнөнүн 80ден ашуун чет өлкөлөрүнө чыгып окуп келүүдөбүз. Мен да ушул мүмкүнчүлүктү туура пайдаланууга сиздерди чакырам. Парижге келдик, Парижге эс алып жүрөбүз, силерди да күтөбүз. Парижге келгиле, эс алгыла, машина менен сүрөткө түшкүлө. Бул жакта аба ырайы жылуу экен. Сүрөткө түшүп алдык, баары жакшы. Мен Ош мамлекеттик университетинин активдүү студенти катары өз укуктарымды жана милдеттеримди так билем. Мен Ош мамлекеттик университетинде окуган 4 жыл ичинде маданий коомдук интеллектуалдык иштерге активдүү катышып, президенттик үмүт стипендиясына жетип отурам. Ошмуда окуган бардык студенттерге талыкпаган эмгек аркылуу президенттик үмүт стипендиясын алууга чакырам жана тилектешмин. Ош мамлекеттик университетинин студент каттыктагыч аппараты студенттердин сунуш ой пикирлерин маанилүү эсептеп, студенттерде жаралган көйгөйлөрдүн чечилишине, идеялардын ишке ашуусуна жардам берип, студент менен жетекчиликтин ортосунда ишенимдүү көпүрө болуп берүүгө жана сиздер менен тыгыз иштешүүгө даяр. Биз сиздин билимиңиздин туура багышына кепилдик беребиз. Жогоруда айтылган бир топ укук мүмкүнчүлүктөрүңүздү максаттуу пайдаланып, келечектеги кыргыз элдери үчүн өз салымыңарды кошосуңар деген ишеничтебиз. Окууңуздарга ийгилик. Окуу жайдын жаш таланттары тарабынан даярдалган жагымдуу чыгармага көңүлүңүздөрдү бурабыз. Мен өзгөчө кыш айында бак турам. Жетелешсек тайгак жолду таап турам. Себептерин эмнеге деп сурасаң, колтуктаган колдорумду жактырам. Көк муздарды күзгү кылып карансак, болдуң эркем ырсыяга каламсап, кышты кантип жек көрөм деп айталам жумшак кардын мээримден жаралсак. Чатырдагы муздар сага ашыкта, алар сулуу, муздак катуу ашыкпа. Сүйгөн кызың эгер турса жаныңда, сууктун күнү үшүгөнүң бакытта. Күндүзү күн, түнү болсо ай турат. Күбө баары мен жөлөнгөн тал турат. Кубанычым ашып турат азырех, кыш менен кыз бакыт мага тартылат. Абалыңды күнүгө көрүп сурап, жүргүм келет, алып да берип кубат. Канча кызды кайдыгер карачы элем, азыр сени тиктегим келип турат. Кабыл кылса, жараткан тилегимди, сакта Кудай,
келечек түгөйүмдү. Ушул максат, ушул ой орундалат. Угуп жатуктайын жүрөгүңдү. Башка жандар жетемдеп күйүкпөсүн. Биз биргебиз, ортодо ыйык сезим. Эки колум белиңде турса дагы, эркем мага кол жеткиз бийиктесин. Эркем мага кол жеткиз бийиктесин. Эмгегин бийик зор тодой, мермиң төгүп койгондой, учурган канаттарын биз көкөлөп учуп барабыз. Сарсанага батпачы, кайгыга башың салбачы, ак сүтүңдү актачу, балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты. Сарсанага батпачы, кайгыга башың салбачы, ак сүтүңдү актачу, балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты. Бой жетип биз да чоңойдук, бала чагы өттү ойгондук. Разыбыз сага энеке, төгүлсүн дайым береке. Сарсанага батпачы, кайгыга башың салбачы, ак сүтүңдү актачу, балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты. Сарсанага батпачы, кайгыга башың салбачы, ак сүтүңдү актачу, балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты. Анда эмесе Үмүт теле студиясынын жамааты жүзүңүздөргө жылмайып тартуулайт. When I saw you, I knew you were the one. I want to orbit you like you're the sun. But let me know before I come undone. Am I the one for you? I'm like a puzzle.
Шуну менен бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип жетти. Ар жуманын ишемби күндөрү эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.